Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга мындай дейт: "Лау анфақта ма фил арды жамиан, ма аллафта байна кулубихим, валакин Аллаха аллафа байнахум." Ей Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, эгерде сен жер бетиндеги бардык байлыктарды сарптасаң, сен сахабалардын жүрөктөрүн бириктире алмак эмессиң дейт. Бирок Алла бириктирди дейт. Бул жерге баарыбыздын башыбызды жараткан Алла бириктирди. Жүрөгүбүзгө салды диндин кадырын, диндин талабын, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн деп диндин сөзүн угайлы, жараткан Алланын сөзүн угайлы деп келдиңиздер. Пайгамбарыбыздын сөзүн угайлы деп келдиңиздер. Буга Алла Таалам алдында бул талаптын кадыры өтө баалуу, бул талабыңыздардын кадыры өтө баркталган. Буга Алла субханаху ва тааланын ыраазычылыгы бериле турган. Ошон үчүн биздин бул мажлисибиз, бул жолугушубуз, бул учурашуубуз, бул зияратыбыз имандын зияраты, бул бир туугандык зиярат, бул бактылуулуктун зияраты. Канткенде биз бактылуу болобуз, канткенде биз бу дүйнөдө дагы жакшы жашап, ахиретте дагы Алла Тааланын бейишинен орун алабыз. Ушунун негизинде Кудайым буйрса мына зияратыбыз жөнөкөй зиярат эмес, бул Алланын ыраазычылыгы үчүн зиярат. Хадиси кудусиде Алла Таала айтат: "Ваджабат мухаббати лил мутахабина фия, вал мутажалисина фия, вал мутазавирина фия, вал мутабадилина фия." Менин мухаббатым важип болду дейт. Кимдер мен үчүн бири-бирин жакшы көрүшсө, мен үчүн бири-бирин зиярат кылышса, мен үчүн бири-бирине жардам беришсе, мен үчүн отурушса, демек ушуга Алла Таалам айтып атат, аларга менин мухаббатым важип болду дейт. Биздин бул отурганыбыз, жолукканыбыз Алланын ыраазычылыгы үчүн, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Урматтуу апалар, кадырлуу эне, карындаштар, эжелер, жараткан Алла субханаху ва таала бизди бу дүйнөгө утурумдук эле жаратты. Түбөлүккө жараткан жок, түбөлүк ахиретте. Бирок бу дүйнөдө Алла Таалам аманат катары биздерди жаратып, бир топ өкүмдөрдү берди, бир топ неематтарды берди. Неематтарына шүгүр кылайлы, өкүмдөрүнө баш ийели, моюн сунайлы, аларды аткарайлы. Өзү башынан бир эки сөз айтайын. Алла Таалам ушу күнгө чейин канча деген миллиард адамды жаратып, канча деген миллиард адамдардын арасынан ким дегендерди бактылуу кылды? Жараткан Алла имандын себебинен бактылуу кылды, диндин себебинен бактылуу кылган. Кимди бактысыз кылды? Динсиздиктин себебинен бактысыз кылган, имансыздыктын себебинен бактысыз кылган. Ким гана болбосун. Ошон үчүн Алла Таалам акыркы пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды жиберди. Бүткүл ааламга мээрим кылып жиберди. Бүткүл адамзатка жол башчы кылып жиберди. Бүткүл адамзатка эки дүйнөнүн бактылуулуктун жолун көрсөтүү үчүн жиберди. Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Чындыгында силер үчүн пайгамбар Мухаммад алейхиссаламда эң чырайлуу үлгү бар, өрнөк бар, мисал бар. Силер Мухаммад алейхиссаламды карап жашагыла деп. Алланын алдында бактылуулуктун стандарты бар. Урматтуу эже карындаштар, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын стандарты ал. Кайсы эркек, кайсы бай, кайсы эркек, кайсы аял, айырмасы жок. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын алып келген дининде, алып келген жашоо жолунда канчалык ошого лайык келе турган болсо, дал келе турган болсо, ошого жараша Алла Таала аны бактылуу кылат. Эгерде пайгамбарыбыз алып келген жашоо, пайгамбарыбыз алып келген Алланын тарабынан динге мен 10% жашасам, 10% бактылуумун. 50% жашасам, 50% бактылуумун. 100% жашасам, 100% бактылуумун. 1% болсо 1%. Пайгамбарыбыздын алып келген динине таптакыр дал келбесе, ал бактысыз ал. Демек Алла Тааланын алдында ушундай. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биздин эле пайгамбарыбыз эмес ал. Бардык пайгамбарлардын дагы пайгамбары, имамун набийин. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарлардын имамы, набийин, бардык пайгамбарлардын да пайгамбары. Ушундай улуу пайгамбардын үммөтү кылып койгонуна шүгүр кылайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын биз үммөтүбүз. Эми биз ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах деп мусулман болдук. Ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах деп мынакей бунун маанисине келе турган болсок, ла илаха иллаллах бир Алладан башка эч бир жаратуучу жок.
Biz жаратуучуну жакындан таныйлы, чырайлуу таныйлы. Алла Тааланын зат сыпатына biz iman келтиргенбиз. Алла Таала ким? Орозо кармап атабыз. Бул кимдин буйругу? Намаз окуп атабыз. Бул кимдин буйругу? Ата-энени урматтап атабыз. Бул кимдин буйругу? Зекетибизди берип атабыз. Кимдин буйругу? Ажылыкка барып атабыз. Бул кимдин буйругу? Бизди арак ичпегиле деп ким тыйды өзү? Алла тыйды. Кумар ойнобогула деп ким тыйды? Алла тыйды. Уурулук кылбагыла деп ким тыйды? Алла тыйды. Алла Субханаху ва Таала биринчи бул орозо тутуп атабыз. Бул периште айткандын себебинен эмес, пайгамбарыбыз айткандын себебинен эмес. Бул Алла Таала буйрук берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну жеткирди. Буйрук кимден? Алладан. Демек, өкүмдарды, буйрук берүүчүнү биз канчалык жакындан таанысак, канчалык чырайлуу таанысак, ошончолук биз өкүмүн жакшы аткара алабыз. Ошончолук биз ага жакшы баш ийе алабыз. Ошончолук биз кулчулдугубузду, мойнубуздагы милдетибизди эң бир толук жогорку деңгээлде аткара алабыз. Алла Тааланы демек, бу ла илаха иллаллах ма'рифат калимасы. Ма'рифат дегени Алланы таный турган калима. Абдият калимасы. Аллага сыйына турган калима. Демек, бул биринчи ла илаха иллаллах бардык пайгамбарлар келип, бу дүйнөгө адам атабыздан тартып, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга чейин бардыгы ушул ла илаха иллаллахны жеткирүү үчүн келген, ла илаха иллаллахны түшүндүрүү үчүн келген, ла илаха иллаллахнын талабына жараша жашоону өткөрүү үчүн келген. Ушу ла илаха иллаллахнын кадырынан Алла бейишти жараткан. Ошон үчүн дозокту жараткан. Ошон үчүн периштелерди жараткан. Ошон үчүн пайгамбарларды жараткан. Ла илаха иллаллах үчүн ааламды жараткан. Бул демек ла илаха иллаллах жөнөкөй сөз эмес экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимдин биринчи сөзү ла илаха иллаллах болсо, эң ушундай кичинекей наристе кезинде тили чыкканда ла илаха иллаллахны айтса, акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсун. Бул 1000 жыл жашасын, Алланын алдына эч бир суракка тартылбайт дейт. Бул көрбөйсүзбү буну кандай касиеттүү? Бир ла илаха иллаллах деп дүйнөдөн кайткан болсо, түбөлүктүү дозоктун оту буга арам болот. Түбөлүктүү бейиш буга важип болот. Ла илаха иллаллахнын кадыр баркынан. Демек, бу ла илаха иллаллах, урматтуу эжелер, урматтуу карындаштар, мынакей ушундай бир касиеттүү калиманы бизге берди. Бардык пайгамбарлардын чакырыгы. Буну биз кенен түшүнөйлү. Ла илаха иллаллах. Демек, Алладан башка сыйынганга лайыктуу зат жок. Жараткан өзү ал жалгыз. Ал шериги жок. Ал бар. Ал жаралганга окшош эмес. Ал алсыз эмес. Алла Таала бардык айыптардан таза, бардык кемчилдиктерден таза, бардык жетишпестиктерден таза. Ал асманды асман кылып жараткан, өзүнөн жаралып калган жок. Жер өзүнөн өзү жаралып калган жок. Уйлар, стоолор, суулар, нерселер, жемиштер, дандар, инсандар өзүнөн өзү жаралган жок. Бардыгын жаратуучусу бар. Ла халика иллаллах. Алладан башка жаратуучу жок. Биз Алланы таныйлы. Ал ким? Жоктон бар кылуучу. 100 жыл мурда ушу биз бар ушул жерде отурганыбыз жок элек да. 100 жыл мурда биз жок элекпиз. Ушул жерде отургандар 100гө чыккан эне болсо, ал мүмкүн ал бардыр. Бирок мына жерде 100гө чыккан эне көзгө көрүнбөйт. Биз 100 жыл мурда бу жерде жок элек. Жоктон бар кылуучу деген Алланын сыпаты бар. Алла Субханаху ва Таала Кур'анда ушу өзү кантип жаратканын бендеге эстетет. Ушу бенде өзүнүн жаратуучусун жакшы танысын. Кандай жаралганын билсин. Унутуп калган, ошону эстетип коёюн деп Кур'андын аты зикр. Зикр деген эстетүү деген сөз. Эми караңыз, Кур'анда Алла Субханаху ва Таала айтат: "Хал ата алал инсан хинун минад-дахр лам якун шай'ан мадгура." İnsandın başına uşunday bir mezgil ötkön. Bir mezgil doğrulardan uşunday bir mezgil ötkön. Anı her birimiz özüz bilemiz. Kim kaçan tuğulgan, her kim özü bilet anı. İnsan eski alına turgan nerse emesene deyit Allah Teala. Hiç kim bunu esteye alıbayt ele uşunday bir ece gelet, uşunday bir karındaş, uşunday ene, uşunday erkek, uşunday ayal gelet. Hiç kim bilbeyt de Allah Teala bunu aytat. Mınake sizler bir uçurda birönün esinde joq elenger. Bu dünyaya gele turgan ata-enеңердин esinde joq elenger. Ata-enеңердин planında joq elenger. Anan kanday gelip kaldыңар? Vallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Teala sizlerdi çıkardı. Enеңердин içinden çıkardı. La ta'lamuna şey'a.
эч нерсени билбейт элеңер ошол учурда. Улутуңар ким болот билбейт элеңер, урууңар ким болот билбейт элеңер, өңү түсүңөр ким болот билбейт элеңер, канчанчы жылы, канчанчы айда, канчанчы күнү, канчанчы минутада, кайсыл жерде төрөлөрүңөрдү билбейт элеңер. Бир туугандарыңар ким болот билбейт элеңер, атаңар ким болот билбейт элеңер, апаңар ким болот билбейт элеңер. Биз билбейт элек ошону, билбейт элек. Анан мындай кылды: وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Алла Таала силерге көз берди. Алла Таалам көргөнгө көз берди. Караңыз, бир тамчы суудан Алла Таалам бизге көз берип атат.